Саламатсыңарбы ютубтун көрөрмандары. Бүгүн биз энергия тууралуу кеп кылалы. Энергия деген эмне? Азыр баары эле энергия деп сүйлөйт. Билермандар толтура быжырайт эле. Акчанын энергиясы, айымдардын энергиясы, баланын энергиясы, ааламдын энергиясы. Деги эле эмне үчүн бүгүн бизде акылмандар көп? Себеби бүгүн бизде бул сөз илимий усулга дал келет, бул дал келбейт деген институт жок. Ооба, академия наук бар, система образования бар, туура билим берүү. Бирок ошону менен бирге бизде ар биринин өз оюн айтканга укугу бар. Ошону менен бирге ар бир өзүнчө акылман. Укук бар, милдет жок да бүгүн. Анан бир академиянын илимий академиянын өкүлү чыгып, ай алды сен айтып жаткан сөзүң илимге дал келбейт, бул бал лженаука десе, тигилердин дароо эле жообу бар. Тиги билермандардын. Ой, кечиресиз, менин курсума бул элдер өзүлөрү келип атат да, сизге жакпаса сиз укпай эле коюңуз деп коет, болду ошондо. Башкача айтканда, илимдин диктаты жок бүгүнкү күндө. Илимдин күчү жок. Эми энергия деген эмне? Энергия бул материалдык кыймыл аракеттин түрдүү формаларынын жалпы чен өлчөмү. Бул эмне демек? Бул чөйрөдөгү болмуштагы кубулуш өзгөрүүлөрдү сүрөттөө үчүн, аларды түшүндүрүү үчүн адамзат өзүнө бир түшүнүк чыгарып алган илимий абстракция. Бул таануу үчүн илимий абстракция жасап алды. Ага энергия деген сөз берип койду да. Буну биринчи Аристотель кылган өз физика деген трактатында. Бул эмне демек? Бул демек мисалы мына ширеңкени алалы. Азыр буну сүргөндө мен кандайдыр бир кыймыл аракеттин эсебинен бунун ичинен күкүрт менен бул сырты сүрүлүшүп химиялык процесс жүрүп кетет, туурабы? Ошонун эсебинен күкүрттүн молекуласы өзгөрөт. Бул тал өзгөрөт, туурабы? Мына мондай кылдык да. Мына күйдү, күкүрт күйдү, мына тал күйүп атат. Бирок ошону менен бирге бияктан бир жылуулук бөлүнүп атат да. Талдын молекуласы өзгөрүп кетти. Бирок электрон менен ядро калды да баары. Башкача айтканда, могу түтүн деле, могу өткөн жылуулук деле, бул да материя. Бул жок болуп кеткен жок да. Ушул күкүрттүн молекуласынын, талдын молекуласынын өзгөрүп, башка формага өтүшүн сүрөттөө үчүн энергия деген абстракцияны, энергия деген түшүнүктү адамзат ойлоп тапты өзүнө. Ушундай нерселерди, ушундай өзгөрүүлөрдү баягы түшүндүрүп бериш үчүн, ушундай өзгөрүүлөрдү өзүнүн таануу процессинде туура чагылдырыш үчүн. Башкача айтканда, энергия деген ааламда жок. Башкача айтканда, энергия өзү табиятта жок. Энергия дегенде, ал энергиянын аркасында ар дайым конкреттүү нерсе, кубулуш, материя жатат. Же электрондор, же электрондордун кыймылын өзгөрүп кетиши. Жөн эле энергия деген жок табигатта. Ушундай эле илимде жагдай ушундай. Анан эзотерикмин десеңер, анда беймарал, каалаганча энергияны сүйлөп жата бергиле. Эми акчанын энергиясы деп сүйлөө, бул Зевстин жини келди, азыр чагылган урат дегенге тете да. Же караңгыда мокочо бар, караңгыга барба дегенге тете да. Кичинекей бала караңгы сарайга баратса, энеси колу жетпей, ай кирбе мокочо бар дейт. Анан кирбе, ал жерде мыктар бар, тиги погребтин эшиги ачык эле деп түшүндүргөнгө убакыт жок да, жөн эле кыйкырат, ай кирбе мокочо бар деп эле. Ошосу эле да, акчанын энергиясы деп сүйлөө канчалык абсурд экенин түшүндүрүш үчүн айтып жатам да бул мисалды. Караңгы сарайда эч кандай мокочо жок, бирок ал жерде курч балта, ара, погребтин эшиги ачык болушу мүмкүн. Кыскасы, бала үчүн кооптуу. Ошондой эле акчанын чыгышынын себептери бар, акчанын түрлөрү бар, табигаты бар. Жана ошону менен бирге адамдарга тийген таасири бар. Эгер адам акчанын энергиясы деп жатса, демек ал коучер эчтекени билбейт. Ал караңгы сарайда эмнелер бар, эмнелер жатат, аны билбейт. Жөн эле энергия деп атат, мындайча айтканда жөн эле мокочо бар деп атат, болду. Бунун баары караңгылыктан келип чыгат. Биз өзүбүз караңгыбыз, ошон үчүн ошо энергия дегендерге ишенип атабыз. Бизде жагдай ушундай. Биз туура түшүнүш керекпиз. Ошо тренингдер, инстапсихологдор болобу, же дагы бир бай бактылуу болгондун тренерлери болобу. Ал тренингтерде элде муктаждык бар да. Себеби жашоо оор. Жана аларда бир пайда бар, албетте, тырмактай болсо да. Ал психиканы мобилизациялоо. Жана эң негизгиси бул ошо ишенимди табуу. Мен да аракет кылсам, мен да Илон Маск боло алат турбаймынбы деген мындай бир ишеним үчүн барышат да ошо тренингтерге. Элде дуктан берип деп коет. Ал 2 айга эле жетет. Иш жүзүндө принципиалдуу маселени чечүү эмес, маселени ачыктай албайт алар. Жакшы тренинг болсо, практикалык нерселер да болушу мүмкүн. Бухгалтерия, баарлашуу ыкмалары, конфликтология дегендей.
Албетте жакшы тренингдер да бар, жакшы тренерлер да бар. Бирок көпчүлүгү жомок айтып акча жасайт да. Аларга бир гана суроо бергим келет. Урматтуу бизнес тренерлер, силер акча деген эмне экенин билип алгачы биринчи. Урматтуу квант, инста жана парапсихологдор, силер биринчи квант деген эмне? Психология деген эмне? Психологиянын предмети деген эмне? Ушул суроолорго жооп бергилечи өзүңөргө биринчи, анан чыгып элдин астына сүйлөгүлөчү. Деги эле бактылуу, бай болуунун, ийгиликке жетүүнүн баягы адистери. Силер элдин астына чыгып сүйлөгөндөн мурун илимий таануунун усулдары деген эмне? Ушул нерселерди билип алгачы. Анан акча табам деп эле көрүнгөндүн башын айтып эле сүйлөй бербей. А бизге өзүбүзгө айтарыбыз, биз ар кайсы жомокко ишенбестен илимге таяныш керекпиз. Илимди кор кылып жүрүп, илимге кайдыгер мамиле кылып жүрүп, энергия менен бүтөт деп, тиги движение кылып бүтөт деп, ушинтип жүрүп ушу өзгө татыктуу атка минерлерге ээ болдук да. Сексалю, Азербайджания, Маяни дегендердей. Аларда күнөө жок. Аларда мүмкүнчүлүк болду, алар мүмкүнчүлүгүн колдонду. Мына силерге бизге азыр мүмкүнчүлүк берип койгула, биз да барып депутат болуп отуруп алабыз уялбай. Күнөө өзүбүздө да, коомдо. Өзүбүз 1000 сомго добушубузду бердик, кайдыгер болдук коомдук иштердин илимий чечилишине. Ошентип энергия деген жомокко ишенүү жөн гана тренинг көрүнгөнү менен аягы элди чоң алданып калышына алып келет. Коом энергия, движение менен өзүнөн өзү өнүгө бербейт. Коомдун өнүгүүсүнүн мыйзамдары бар. Аларды изилдөө керек, ал илим. Эми ролик жакса лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, таркатканга жардам бериңиздер, YouTube көрсүн, өнүгүү жакшы ролик экен деп. Кыскасы роликти таркатканга жардам бериңиздер жана саламат калыңыздар.